Bismillahirrahmanirrahim. Бүткүл аламды жараткан Аллах субхана ва тааля чексиз мактоолор жана шүгүрлөр болсун. Акыркы пайгамбар Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга салаваттуу саламдар болсун. Биз Соколов районуна караштуу Гавриловка айылынын мешитинде турабыз. Азыр ошол кайрымдуулук Москвадагы өкүлчүлүктөн кайрымдуулук фондунан, КМДМ Москва кайрымдуулук фондунан бөлүнгөн акчага ушул мечитибизге керектүү китептерди алып келдик. Эң негизгиси бул биздин маселебизде фых болуп атат, жана Куран тафсирлери, пайгамбарыбыздын жашоодон болуп атат. Негизинен биз китептерди Египеттен алынган Курандарды алып келдик. Куран китептери Египеттен алынган. Анан ошондой эле Курандар келди. Аракеттери менен жаңы окуп баштагандар үчүн ошол атайын тажвидтери менен. Андан кийин өзүбүздүн муфти Максат Ажы Токтомушевдун эмеси менен Хидаятул Куран китеби бар, 2 том менен турган. Ошол китепти алып келдик. Эң керектүү баягы элдерде чыр чатак суроолор, баягы талар тартыштар болбош үчүн алым кайсы алым которду деп. Ошол анан бул жерде Куранын котормолору турат. Бул жерде дагы Курандар келген, сары барактуу атайын көздүн эмесин албаш үчүн. Анан бул жерде бизде ар дайым суроолор тууралуу маселелер фых боюнча мухтасар китептери. Биринчи, экинчи том. Ханафи мазхабы боюнча, анан ичинде башка мазхабтар тууралуу дагы айтылып кеткен бир аз. Хиясус Салихин дейт, момундар бакчасы деген. Бул пайгамбар бул жерде хадистер бар, пайгамбарыбыздын хадистери бар. Бул жерде Садык калай которгон. Бул Чубак Ажы Жалилов болуп турган кезде, муфти болуп жүргөн кезде буга уруксат берилген атайын томчуга. Бул сахабалар өмүр баяны бизге ар дайым кызыктуу болгон сахабалардын жашоосу. Бул дагы эң пайдалуу дубалар пайгамбарыбыз кайсыл убакта колдонуп жүргөн сүрөлөр бар ичинде. Эң керектүү кайсыл убакта эмнеден коргонуу ошо пайгамбарыбыз айткан. Бул инсандын куралы деп. Анан бизде ар дайым жин шайтандардан сакташ үчүн китептер бар, жин шайтан ааламы деп. Булдан өтө терең жазылган ичинде. Келип окусаңыздар болот. Бул тынчтык жарчысы деген бар. Азыр мынау тынчтык жарчысы, анан Хадича энебиз, анан ислам негиздери деген жаңы китеп чыккан, мындай толук маалымат менен. Бул ушул үчөө боюнча азыр ислам университетинде жарыштар болуп атат, конкурс болуп атат. Алдыңкыларга иншаллах ажылык бар, хадиш бар, умра бар, иншаллах анан баалуу белектер бар. Бул жерде пайгамбарыбыздын өмүр баяны. Кимде-ким пайгамбарыбыздын өмүр баянын окуп алса, ал эч качан пайгамбарыбызды сүйө албайт. Себеби дегенде ар бирибиз пайгамбарды сүйүш үчүн аны ар дайым окушубуз керек. Хикаятул Сахаба, бул сахабалардын дагы кыскача өмүр баяны тереңирээк. Бул жерде дагы пайгамбарлар тарыхы бар экен. Пайгамбарлар ар дайым бизге кызыктуу болгон пайгамбарлардын тарыхы бул китептердин ичинде мына мечитке таандык деп китеп келген. Бул КМДМ Москва деп бардык китептерге жазылган. Пайгамбарыбыздын дайыма бизге көрсөтүп кантип намазды окуш керек, кантип сүннөт намаздарды, парыз намаздарды ошонун китеби бул. Анан бизге жол башчы болгон, бизге пайгамбарыбыздан кийин туура жолду көргөзүп кеткен бул Абу Ханифа. Биздин азыркы мазхабыбыздын башчысы да, жол башчыбыз десек деле болот. Ошо пайгамбарыбыздан кийин сүннөттөрдү бекемдеп тургузуп, кайсыл амал кандай болот бүт кеткендин өмүр баяны пайгамбар Абу Ханифанын. Ушул эми иншаллах будан элдер колдонот деген ниетте алып келдик. Иншаллах келип окусаңыздар болот. Бул жерде жолго жакын жер, аябай дайыма ыңгайлуу. Иншаллах келип туруңуздар, ушул жерде жумаларды окуп туруңуздар. Иншаллах көрүшкөнчө. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бардык Алла субхана тааля ушундай Москвадагы диний өкүлчүлүгүнөн ушундай бизге мекан экен. Ушу кайрымдуулук фондунан ушул жигит мына белек таксыр бизге, ушу биздин мечитибизге бизде анча-мынча китептер жетишпейт эле. Ушундай керектүү китептерди алып келгендиги үчүн биз ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Себеби ушул бизге аябай керектүү китептер болчу. Ушул маалыматтар керек, динге керектүү ушундай бир бизге болгон китептер экен. Ушуларды алып келген үчүн аябай ыраазы болуп атабыз. Себеби канчалаган туугандар бул жерде көп болчу. Мына алып келген эмелерди мына адамдар алып окуп атат. Азыр көптөгөн маалыматтар мына жерде сахабалардын хаяттарынан, өмүр баяны тууралуу жазылган эле, пайгамбардын өмүр баяны тууралуу
ислам тарыхы тууралуу, пайгамбардын тарыхы тууралуу, ислам негиздерди аябай жакшы китептерди алып келген экен. Ошон үчүн ыраазычылык билдиребиз, ушундай жакшы китептерди алып келген үчүн. Бизде чындыгында эле азыр эле мына Курандын котормолору, Курандын өзү бар экен, ошолордон алып келген. Иншалла ошон үчүн ошол өкүлчүлүккө терең ыраазычылык билдиребиз. Аябай жакшы болду, бизге керектүү нерселер эле. Ошого биз ыраазыбыз иншалла. Мына белек тасыр алып келип берди. Алла Таала ушу белек тасырдын үй бүлөсү тынчтык, аманчылык берсин. Ошо фонддун ишиге Алла Таала ийгилик берсин. Алла Таала ошолордон ыраазы болгон болсун. Биз ошолордон ыраазыбыз иншалла. Иншалла ошо Москвада биздин балдар ошол жерде илим алып жатат экен. Ошолордун илимиге Алла Таала раваж берсин. Ошо илимдерге амал кыла турган жакшы инсандардан кылсын. Ошолор жакшы Алланын илимин алып, пайгамбардын көрсөткөнүндөй нукура таза илимдерди алып, кыргыз элине келип кызмат кылган болсун, ислам динине пайда келтирген болсун. Ошолорго дагы биз ийгилик каалайбыз. Ошолор бизге ушунчалык эмелерди жөнөтүп атыптыр. Биз ошолордон ыраазыбыз иншалла. Алла ошолордон ыраазы болгон болсун.